enемдин жомогу. Илгер жыландар да адамдар менен камыр жумур болуп жер үстүндө чогуу жашаптыр. Адамдар мал баккандыктан ар дайым чөбүгүчтүү жайыттарды, суусу мол жашыл төрлөрдү издеп, ашуудан ашуу кезип, деңизден деңиз кечип, тынбай көчүп конуп жүрсө, жыландар аларга окшоп жер которбой, талаа түстөн жылбай, алтын күмүшүн кайтарып тынч өмүр сүрүптүр. А кезде алтын күмүш, жакут бермет деген асыл таштын баары азыркыдай жер астында эмес, ачык эле жер үстүндө чачылып жайнап жатчу экен балам. Жыландар да биздей эле адам болгон мени. Ооба, жыландар да биздей эле адам болуптур. Кыз алышып, кыз беришип ынтымактуу жашаптыр. Анан калса жыландын кыздарынын баары чымындын бутун, көгөндүн көзүн тайгылткан ашкере сулуу чыгып, Кудай да алардан эч жакшылыгын аябаптыр. Буулукса булутка жуунтуп, бук болсо булакка киринтип, бейиштин төрүн ыроолоптур. Кыздары ашкере сулуу жана акылдуу болгондуктан, бу дүйнөдө жыландын кызына ашык болбогон, алыс менен жууктан куш канатын, ат туягын талытып, кыздарына куда түшпөгөн жан калбаптыр. Бирок жыландардын падышасы кыздарын куда түшкөн эле кишилерге кармата бербей, күйөө болчу жигиттердин баарына дегенде сокур сынчынын сынынан өткөрүп сынаптыр. Бир сонуну жыландын кызын алган жигиттердин укум-тукумунун баары акылдуу, сулуу болуп турулчу экен. Ата канат, ким эле акылдуу, ким эле сулуу болгусу келбесин. Акылдуу адамдар сулуу боло албаганына өкүнбөгөнү менен, акылдуу боло албагандардын баары эле сулуу болгусу келип турбайбы? Ошентип акылдуулар менен акылсыздардын ортосунда уруш чыгыптыр. Эмне үчүн жыландын кыздары сулуу? Эмне үчүн биздин кыздар сулуу эмес? Эмне үчүн жыландын кыздары акылдуу, биздин кыздар акылдуу эмес дептир. Акылы жоктор. Ойлоп олтуруп анан буларды сулуу да, улуу да, акылдуу да кылган алтыны менен күмүшү, асыл таштары деген тиянакка келген экен. Алтын күмүштөрүн тартып алабыз дешет. Асыл таштарын басып алабыз дешет. Анан баягы акылы да, иси да жок ач көз адамдар кара сууга кан куюп, жыландардын ордосун жылас кылганга өтөт. Алтын күмүш асыл таш койбой талаптанып ташып кетет. Жашап турган үйлөрүнүн ичи тышын алтын менен ороп, алтынга толтурат. Бирок анткенден бири дагы акылдуу, бири дагы сулуу болуп кетпейт. Кайра жер үстүн кайгы басып, кара шаар карып мискинге, ала шаар азгын тоскунга толуп, санаасыз жашаган элди заматта кара көпөлөк айдап калат. Айылгычтактардын пейли тарып, жерди ач көздүк менен караңгылыктын тумоосу каптайт. Калкты кара басып, ыйман ыдырап, карыдан нарк, калктан салт, калаадан калк качат балам. Каракчылык, куулукшумдук айламал күчөйт. Акыл, таалим, тарбия, билим алтынга алмашылат. Баягы көк жашыл төрдү мекендеп, гүлдөн гүл тандап, төрдөн төр тандап, тилегенин жерден, көксөгөнүн көктөн алып, санаасыз көчүп конуп жашаган эл алтынга азгырылып, туйлап минген тулпарын, айдап жүргөн малын сатып, алтын ордодогу каракчылык аралашат. Ушунун баарын көрүп турган жыландардын падышасы акыры көз жашы көлдөгөн элдин кайгы муңун Кудайга жеткизет. Кудай анан обору оюлган көрпенделеринин наадандыгына нааразы болуп, жылан адамдардын баарын кадимки сойлоп жүргөн жыландарга айлантып, алтын менен 7 кабат жер алдына жөнөтүп, беркилерин болсо ач көздүктөн арылсын деп алтынсыз жер үстүнө калтырыптыр. Ошо кезде жылан падышасынын жаңы эле үйлөнгөн Айнек деген кызы менен Мамек деген күйөө баласы улар тоонун ууз кымызын уулап, жайлуулуп жүрүп кайтып келетсе, артын чокулары түтөп турган туташ жылаңач аска курчап, алдын күйүү шаа түшкөн деңиз тороп калган болот. Айнек менен Мамек жээк бойлой ары чуркап, бери чуркап жүрүп, булуңда турган жалгыз кайыкты көрүп жетип барышса, кайык бир гана кишилик, 2 киши түшсө чөгүп кетет деген үнүн угулат. Силейип туруп калышат. Мамек шашып пушуп, кайыктын таш королгон жибин чечип алып, бирөө тартып алчудай билегине чырмай салат. Айнек Мамекти, Мамек Айнекти тиктейт. Мамек менин боюмда бар деди. Анан Айнек ошондо. Жанатан бери эмне айла табаарын билбей турган Мамек сүйүнүп кетти. Аябай сүйүнүп жүз албырып кетти. Айнек Мамектин жайнай түшкөн каректеринен ала салып жаткан толкундарды көрүп, наристеси тууралуу кабарды угаар менен күйөөсүнүн төгүлүп чачылып, кубанып кеткенине жетине албай, биз сөзсүз эркек балалуу болобуз, Мамек деп жиберди. Айнек, кайык бир гана кишини көтөрөт,
Эки киши түшөрү менен чөгүп кетет дегенди уккан жоксуңбу? Боюңдагы бала менен сен экөө болуп атпайсыңбы деди. Айнектин таттуу ой тилеги, үмүтү жалбырттаган демиш шыргалаң муз баскандай суу түштү. Баарыбыз чөгүп өлгөнчө жок дегенде бирөөбүз тирүү калалы Айнек. Карачы, кайыктын эки кишини көтөрө албаганын. Кантип көтөрө албасын? Балабыз али төрөлө элек белги бойдон эмеспи? Аласы курсакта ымыркайда боло элек бойдон жатпайбы? Мен азыр эки эмес, бир эле кишимин Мамек. Айтсаң бир эле кишимин го, көрбөй турасыңбы? Силер экөөсүңөр Айнек, экөөсүңөр. Боюңда болгондон кийин экөө болосуңар. Боюңда болбогондо жалгыз болмоксуң. Боюңда болбогондо кайыкты сага бермекмин, сөзсүз сага бермекмин. Мен аябасаң дагы балаңды аясаң болбойбу, Мамек? Мен эмне бала менен сени аябайт деп турат дейсиңби? Мен эмне балалуу болгусу келбейт деп турат дейсиңби? Силер экөөң болгон үчүн эмне кыларымды билбей айлам куруп атпайбы? Эмне үчүн ушуну түшүнбөйсүң? Жок дегенде боюңда бар экениңди айтпай койсоң болбойт беле? Эч ким сенден боюңда барбы деп сураган жокпу? Өзүң эле айтып салбадыңбы? Айтып салгандан кийин биз эми Кудайды кантип алдайбыз? Оозуңдан сөз чыккандан кийин Кудай сени эки киши деп каттап салды да. Мамек, балабыз али Кудайдын тисмесинде каттала турган куракка жете элек. Ал азыр уруктан өнүп угут да боло элек. Көк шыргалаң суу гана бойдон. Кудай курсактагы баланы 3 айдан кийин каттайт. Азыр ага 1 айда боло элек. Ошон үчүн мен эки киши эмесмин. Мен бир эле кишимин, Мамек. Жок, андай эмес Айнек. Кудайды карап сүйлө. Бир кишимин деп кантип калп айтып жатасың? Кудайды кантип алдап жатасың? О кудуреттүү Кудай, менин ушинтип кара жанын жеп, калп айткан аялымдын күнөөсүн кечире көр. Мындай экенин билгенимде муну мен эч качан аял кылып албайт элем. Муну мен жылан падышасынын кызы деп, ааламда качкан сулуу деп, акылдуу деп канчалаган малымды, канчалаган акчамды калыңына чачып жүрүп алдым эле. Мен муну мындай кара бет экенин билгенде үйлөнбөй койбойт белем. Жанына жакын жолобой койбойт белем. О Кудай, кечире көр. Мамек, эмне деп атасың? Эгер жараткан алдында чындап эле күнөө кылган болсом, Кудайга сени арачы кылбай өзүм кечирим сурап алганга акылым жетпейт деп турасыңбы? Кайсыл жасыгыма мен үчүн Кудайдан кечирим сурап атасың? Эмне мен Кудайга балалуу болгонум үчүн күнөөлүүмүнбү? Ак никелүү аялың болуп туруп, өзүңдөн балалуу болгонум үчүн күнөөлүүмүнбү? О Кудай, бул эмне деген шылдың? Мен сенин керек болсо сен үчүн жанымды берем. Сен үчүн селди тосуп отко түшөм. Кудайдан кийин эле сени жакшы көрөм дегениңе ишенбей, жалынып жалбарганыңа ниетимди бербей туруп, боюма бүтүрсөм, ошондо күнөөлөсөң болбойбу? Мен сенин көзүңө чөп салып, бирөө менен ойноп жүрүп боюма бүтүрсөм, ошондо күнөөлөсөң болбойбу? Кет, Мамек, кетип кал. Баары бир бул дүйнөдө өлбөй турган жан жок. Мен кеткен дүйнөгө эрте дергечти сен да кетесиң. Мен жаш бойдон кетем. Оң күлүмдүн бир күлү да ачылекте кетем. Курсактагы наристе менен кетем. Бирок сен карып, алжып, тиштериң түшүп, калтылдап баса албай калганда кетесиң. Биз балаң үчөөбүз ошондо кестешебиз. Аманатым ак сүтүн берген апама айта бар. Кайыкка батпай, наристе баласы менен каптаган оттун, кайнаган селдин, камырдай жуурулган таштын алдында калды деп. Жыландардын патшасы атам айта бар. Жыландардан эмес, адамдардан сак болсун. Жыландардан эмес, адамдардан корксун деп айта бар. Баарын төкпөй чачпай айта бар. Есіңде болсын. Егер сен айтпасаң, муну эртең Кудай өзү айтат. Мамек, есіңде болсын. Кетем, кетип кал. Кудай сага жол берсин. Сен аччу тоолор жапыс болсун. Сен кеччү деңиз тайыз болсун. Омейил. Мамек жанталашып, өтүг менен суу кечип барып кайыкка олтурду да, артына кыл жайып да койбостон сүзүп кетти. Жанатан түтөп жаткан жанары тоо эми от бүркүп, туш-тушка чачырап, асманда, жерде өрттөнө баштады. Кызыл аттын жал куйругундай сапырылган жалын көктүн үстөй атылып барып кайра жерге жапырылып, жерге түшүп жайылып, коргоошун болуп көлкүлдөп аккан кара кочкул кыян сел тең ортосунан жарыла берип, Айнек сулууну ыпысык кучагына ороп алды да, жолундагылардын баарын жалмап, баарын кайсап, баарын мойсоп, камырдай жууруп, ала-сала болуп деңизди көздөй кыпкызыл от агып келет. О Кудай, жаратканыңдан айланайын. Ошондон кийин деле жер үстүнөн ач көстүк деген эмеси жоголуп кеткен жок. Мына ушул жылаандык оонун башында илгери алтын булак, анан күмүш булак деген эгиз булак болгон деп айтышаар эле. Булактын угу кийин эле жылан сыйпагандай жок болуп кетти. Болбосо чет чеберин бала кезимде мен да көрүп калдым балам.
Анан күндөрдүн биринде ошол эгиз булак кошулган жердеги көгүримге ай десе айдан, күн десе күндөн сулуу келин кичинекей бала ээрчитип келип, жуунуп кетип турганы жөнүндө кептер айт. Таң супа салганда келет экен деп бири айтса, жок. Кечки үрүлдө келет экен деп бири айтып, айтор көпкө дейре чыңбышыгы билинбеген аңыз кеп айыл аралады. Ошо кезде айылда тоту куштуу Тору деген киши болуптур. Бир күнү ошол Торунун тоту кушу колдон чыгып кетип, тор артынан томолонуп олтуруп ушул жердеги алтын булакка келет. Айткан жалган уккан чын, көмгөн жалган өлгөн чын балам. Бир маалда эле булактын үстүндөгү шайы чөптү шабыратып, балалуу жылан сойлоп түшүп, шөөрү менен жылан кебин чечип жиберип, чүрөктөй болгон периге айланат. Мунун баарын көрүп турган Тору тоту кушуну эстемек тургай эси ооп жыгылып, тээ бир топтон кийин эсине келип караса, булакка киринип, суудан энеден туума болуп суурулуп чыккан келин жылаңач баласы экөө жээкте жаткан жылан кебине кирип сойлоп жок болуптур дейт. Тоту кушуну унуткан Тору чапкылап түшүп, көргөн шумдугун айылга айтып түгөтө албай аптыгат. Уккандарына бири ишенсе, бири ишенбейт. Тору ошондо барам дегендерин баштап барып, алтын булак менен күмүш булактын асты жагындагы пери кыз киринген көгүримди үстү жагындагы жыланга айланып, сойлоп кирип жок болгон чийди көргөзөт. Баягы көрпайлар кетмен күрөк чукулуктарын ап келип, чийдин түбүн касып киришет. Көп кастыбы, аз кастыбы, көп өттүбү, аз өттүбү бир күн эле үңүп олтуруп, акыры үй ордундай жерге катылган кеничти жана ат башындай алтындын аягынан башына дейре күмүш билерике окшоп оролуп жаткан балалуу жыланды көрүшөт. Мына так ушул жылан болчу деп алактап далактап жиберет Тору. Анан эмне болду эне? Анан эмне болмок эле? Баягы жангешилер алтынды алчу istеп, алтынга оролгон балалуу жылан менен кармашып, бечара жылан кызыл жаян болгуча жанчылып жатып жан кыйыптыр. 2 күндөн соң баягылардын үчөөн жылан чакканбы ким билсин, тулуптай шишип кетип үйлөрүнөн өлүп, андан бир жумадан кийин Тору менен жанындагысынын башы жок денеси алтын булактын оозунан табылыптыр. Алтынчы. Алтындын дайынын ошондон бери эч ким билбейт. Жыландар түнү менен келип тигилердин укум тукумунан жан калтырбай өч алып, алтынды андан да тереңге алып кетиптир дешти дейт баягы казылган көрдү көмгөнү баргандар. Удай бетин салбасын. Анан мына ушул жер чаң тосонго толуп, 90 үйрү жыл кайдап бараткансып, жердин капкагы дүңгүрөп, кыян селек кансып көпкө дейре кызылдайра бууракандап басылбай турду дейт. Көрсө ушул жерден жыландын үйрөткөн экен. Жыландын үйрөткөн жери ушинтип коо болуп, ошондон баштап бул жер жыланды коо деп аталып калган дешет. Ошентип алтынды адамга кайтартса, Кудай теңирин тааныбай кутуруп, жинди болуп кетерин билип туруп, Кудай кудуретиңден кагылайын жан жаныбарлардын ичинен эң эле ишенимдүүсү, эң эле туруктуусу деп асыл таштын баарын жыландарга кайтартып, жердин 7 катар түбүнө бекиттириптир. Кимде ким алтындын көтүнөн сая түшсө, арты жакшылык менен бүтпөйт. Анын укум тукуму соого албайт деп ата бабаларыбыз бекер айтчу эмес турбайбы деп раматлык энем айтып калчу эле деп жомогун аяктады жомуна. Ак кой азабын берген күндөрү чоң энемдин төркүндөрүнөн болгон Сарытай экебиз чыдай албай, о жуталгыр, о көчкө алгыр, о туягың куйкалаңгыр, сенин туягың тийген жердин тукуму курутпо да о тукумуң курут болгур деп маңдайында маңкасын куюлтуп тиктеп турган койлордун жанына олтура калып, таягы менен жер сабап каргап жиберер эле. Каргап шилеген сайын боосу жок, жаман тумагынын бир жак кулакчыны шалпаңдап, төөнүн өркөчүндө кетип бараткан балага окшоп өй дылды чыгып түшүптүрчү. Ошол Сарытай экен бир жолу туш келди чачырап, короодон алыстап кеткен койлорун жыйнай албай, ары кыйкырып, бери кыйкырып, такыр болбогондо үйүнө шашып кирип, кайра шашып чыгып, кармай келген Турнабайдын көзүнө такай салып, "Кош, кош дейм, о Кудай албагыр, бери кайрыл дейм" деп колун шилтегилеп жаткан эсимде. Жарыкты киши көрсө Турнабай жакындатып келген койлор үнүмдү угуп атат деп ойлосо керек. Койлор шалтак болгон менен козулары быжыгыр тармал, таптаза татынакай. Энелери оттоп жүргөн маалда козулары улам бир жерден бир жерге 4 буттап типтик секирип кайра түшүп, жерди куурчактын батинкесине окшогон кичинекей кара туяктары менен барабан кылып каккылап ойноп тургандары аябай жакчу. Козу кайтырган учурумда болду. Козуларды козу түштөн өткөрүп жибербей айдап кел дешчү. Козу түш деген күндүзгү саат 11 менен 12-нин ортосу экенин
бүгүн көбү биле бербейт. Толстой. Ошондой күндөрдүн биринде Сарытай экемдин туугандарынын шаардагы баласы жайлоодон окуйм дегенби өзү менен ала келген 2-3 китебин унуткан бойдон биздикине таштап салып кете берди. Карасам баары бир мен түшүнбөгөн орус китептер экен. Барактап сүрөтү барлардын сүрөтүн көрүп чыктым. А кезде биздин үйдө биз эле эмес башка үйлөрдө Куран китеп болбогон менен ар бир үйдө атайлап тигилген баштыкка салынып турчу Манас китеби бар эле. Мурдумдан суу куюлуп, түн ичинде уктай албай чыккан күндөрү энем башыма такай Манасты жастап койчу. Манастын касиетиби же энемдин колдорунун касиетиби билбейм. Ал түнү тынч уктап, эртеси куландан соо болуп айыгып кетчүмүн. Ошондой күндөрдүн биринде дагы састыма болуп жыгылдым. Энем адатынча кып-кысыл болуп алып турган кычкачын оттон сууруп алып, учуктап бүтөөрү менен жуурканды кабаттап жаап, башыма бул ирет Манасты эмес, баягыл шаардык жигиттин таштап кеткен калың китебин алып келип, чоң сакал орус экен жарыктык. Илгери атаң раматтылык согушта жүргөндө орус түшүмө көп кирип ошондон улам аман соо келдим деп калчу эле. Орустун колдогону чоң, орус түшүңө кирсе ишиң оңолот балам деп башыма жастап коюп жүрдү. Көрсө ошол чоң сакал орус Толстой экен. Ошентип орустун улуу жазуучусу Лев Николаевич Толстой менен мен биринчи жолу 9 жашымда ак кар көк муз баскан тоолордун этегиндеги жаман кепеде сабатсыз энем аркылуу таанышкам. Кийин ушул жөнүндө эскерип мына бул энем жана түш деген ырды жаздым. Омин десе колун нурга толчу эле, орус кирсин түшүңө деп койчу эле. Батасынын башы менден башталып, аягы да менден тамам болчу эле. Оттун табысылап күйчү чекемен, орус кирсе эмне болот дечү элем. Түштөрүнө орус кирген балдардын түйүнчөгү алтын болот дечү элем. Үйдүн үстү үрүл-бүрүл жол эле, үйгө чейин эрмен шыбак мол эле, түшүн энем айтып берчү түгөнбөй, түштөн бөлөк эчтекебиз жок эле. Карамыгып уктап калсам кашына, карбаластап тили келбей атына, топ кылып жат сакалы бар орус деп Толстойду жастап койчу башыма. Кайран энем, кайыңдайлым, тунуксу, кашка жолдор, калды тоо таш булуттуу, бактым деми башка жактан тапчудай, баарын таштап шаарды көздөй куюктум. Шаар шара тилип жан дилди, орус кирбей түшүм уйгур чал кирди, башка алкалар өз жеримден жай таппай, батиристеп байрыладым ар кимди. Ири жолдун ыш түтүндүү түнүндө, ит мышыкчан таргашаанын түбүндө, жаап таштап жан дүйнөмдү кыштактан, жашап жүрдүм көрүнгөндүн үйүндө. Адабият иримине шыр кирип, нейлон көйнөк үтүктөлгөн шым кийип, оңбой калдым эми менин түшүмө, орус кирбей, жалаң, уйгур, ыр кирип. 2-3 китеп окуп алып чендебей, эсенинди бучкагыма теңебей, желп этип ыр окудум жемпеттен, эргигенде желеткичен желбегей, Төкөлдөштүн көчөсүнүн чаңында, уйлар койлор чубап турчу жайында, сагынтса да саргын тала, сарай там, баргым келбей калган эле айылга. Алда суруп, ал кестеги эпкинден, алтыр жазып акын болдум деп жүргөн, байкуш элем, бакыр элем, байоо элем, бактысында, шорундагы кеч билген. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.